Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде мына ушундай аябагандай тоюмдуу, даамдуу блинчиктер болмокчу. Жасалышы эң эле жөнөкөй. Алгач 6 жумуртканы чагып алабыз. Андан кийин чай кашыктын учуна бир аз туз жана табитиңизге жараша 3-4 таш кашык кумшекер кошуп койсоңуз болот. Жакшылап жумуртканы чалып алабыз. Андан кийин 600 мл сүт кошобуз. Сүт үй температурасында бир аз жылуураак болсо жакшы болот. Жакшылап аралаштырып алабыз. Ошондой эле чай кашыктын учуна бир аз сода кошуп койсок болот. Соданы этияттык менен кошобуз. Эгер көбүрөөк кошуп алсаңыз, албетте блинчиктин даамы бузулат. Ошондуктан бир аз гана кошобуз. Ундан 450 грамм унду элеп кошуп, жакшылап бүртүкчүлөрү жок, бирдей тегиз абалга келгенче аралаштырып алабыз. Ал эми блинчиктерибиз өзгөчө даамдуу болуш үчүн 50 грамм мак кошуп койсок болот. Макты жакшылап аралаштырабыз. Аягында өсүмдүк майынан 3 аш кашыктай кошуп аралаштырабыз жана кайнаган ысык суудан болжол менен 200-250 мл куябыз. Сууну 2 бөлүп куйсаңыз болот. Аралаштырып көрүп, камырыбыз өтө коюу эмес, өтө суюк болуп кетпеш керек. Ошондуктан 2 бөлүп коюп, аралаштырып, суюктугу болжол менен мына ушундай болушу керек. Андан кийин камырды сөзсүз түрдө бир 10 мүнөттөй тыныктырып коюп, анан бышырабыз. Эми блиницаны жакшылап ысытып алабыз дагы, бир жолу майлап алабыз, андан кийин майлабай деле койсок болот. Жарым чөмүчтөн өтө көп эмес, өтө аз эмес кылып куюп, канчалык күчтүү отто бышырсак, ошончолук мына ушундай тешикчелери көп болот жана тез-тезден бышып, блинчиктерибиз жумшак болот. Блинчиктерибиз даяр болду. Эми толтурмасын даярдап алганча бетин жаап койсок, четтери катып кетпей жумшак бойдон турат. Андан кийин алып орой бергенге ыңгайлуу болот. Ошондой эле менде бүгүн оңгой жана тез даярдалуучу толтурмалардын бирин даярдайбыз. Ал үчүн бизге көк чөптөр керек. Мен көк пияз менен петрушканы алдым. Ошондой эле пиязды болсо чарчы кылып майда туурап алабыз жана сууга 6-7 жумуртканы бышырып алабыз. Андан кийин бир аз өсүмдүк майына кызарта пиязды кууруп алабыз. Татымалдардан туз, мурч, калемпирди кошуп жана аягында көк чөптөрдү кошуп жакшылап аралаштырып коебуз. Жумурткаларды майда кылып чарчы туурап же мына ушинтип сүргүчтөн өткөрүп алсак болот. Андан кийин куурулган пияздарга кошуп, 2 аш кашык каймактан салып, баардыгын жакшылап аралаштырабыз. Ушу менен толтурмабыз даяр болот.
Достор, мына ушундай аягындай даамдуу, тоюмдуу, өзгөчө блинчиктерди сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Мен ойлойм, сиздерге дагы жагат болуш керек деп. Ал эми ушул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма каттала электер сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.